Нарын районундагы Нарын-Орукта муна жолунун 39-чакырымындагы көпүрө ачылып, каттан берилди. Бул тууралуу Транспорт министрлигинен билдиришти. Белгилей кетсек, алгач көпүрөнүн пайдубалы даярдалып, арматуралар орнотулуп, бетон коюу жумуштары жүргүзүлгөн. Андан соң көпүрөнүн негизги конструкциясы чогултулуп, монтаждоо иштери аткарылган. Бүгүнкү күндө темир тосмолору жана тиешелүү жол белгилери орнотулуп, каттан берилди. Алдыда көпүрөнүн кирүү-чыгуу бөлүгүнө жол элементтерин коюу иштери аткарылат. Аталган аймакта ГЭС куруу пландалгандыктан көпүрө убактылуу салынган. 13 августта аталган көпүрөдө КАМАЗ үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа өтүп бара жатканда көпүрө сынып, унаа Нарын суусуна кулап түшкөн. Кырсыктын кесепетинен 1984 жылы туулган жаран көз жумган.